5 metr. Şunayla aldı jol. Şunay уже kençam ötüp barat dele уже men to'xtatib qo'ydim, qarab qoldim. Ötpөгөн депчи. Кыргыз-тажик чегарасы жабык болгондуктан Баткендик 2 жаш Жавланбек менен Зилола үйлөнүү той күнү батаны жол жээгинде алышты. Жолдун аркы бетинде Зилоланын тажикстандык тайенеси, тайэжеси, тайкелери тойго катыша албаса да 2 жашка бата берип, каалоо тилектерин айтышты. Фергана өрөөнүндө жаңы баш кошкон жубайлардын турмушу карыялардан бата алып, аларга баш ийип таазим этүүдөн башталат. Өткөн жума Баткендин Лейлик районуна караштуу Интернационал айылында жаш жубайлар үйлөнүү той өткөрүшкөн. Бирок мааракеге чегара жабык болгондуктан алардын тажикстандык туугандары катыша албады. Баткен областы Лейлик району Интернационал айылынан болобуз. Biz ушул жерде төрөлгөнбүз, ошол жерде чоңойгонбуз. Менин келинчегим деле ушул жерден, ушул жерде чоңойгон, ушул жерде өскөн. Анын апасы жактагы туугандары, тайнелери алар Тайсандан болот. Граница жабык болгонуна байланыштуу келинчегимдин тайнелери жолдун ол жагында туруп, биз Закыстан барсак эле алар уже жолдун боюнда экен. Барып турушкан экен, анан биз келинчегимден бардык. Алар батасын беришти бизге. Батасын берип, дуаларын алып 5 метр. Шунайла алды жол. Шунай уже kençam өтүп барат деле уже мен то'xtatib qo'ydim, qarab qoldim. Өтпөгөн депчи. Жавланбек тиш дарыгери. Ал Ош мамлекеттик университетинин стоматология факультетин бүтүрүп, быйыл кесибине киришкен. Зилоланы кепке тарта албай калдык. Анапасы Анажан Мирбабаева Тажикстанда туулуп өскөн. Ал Кыргызстандын Интернационалына мындан 20 жыл мурда келин болуп келген. Bir körüp kitamızda bizlarım aytdı da. Anan kelip kelin bor işimine körüp qayt ketdi ola. Menim yig'lab borib qaytdim da arqaga. Anajan Tajikistandagi 4 күндө 4 жылдан бери катта элек. Borgum kelet, endi ilojim yo'q da, endi zaman qachon tinch bo'lsa boramiz da. Xudo xolasa meni yaxshi bo'lsa, tinch bo'lsa boramiz da. Atam endi davlat ishida ishlaydi, ularga ham katta yevaslik uchun shunday qilib nima qildi da. Biz аңгычакта чогуу турган 2 кудааны кезиктирдик. Алар чегара жабылганы жумушсуздук көбөйүп, элдин жашоо турмушу начарлап, тууган урук менен катташа албай калганын айтышты. Bozor duchorga o'tolmaymiz, tug'an urug'larga bora olmaymiz. Qaysinisi o'ldi, qaysinisi tirik, bir pataga ham bora olmaymiz. 50% pashta tug'an urug' shu ochiqalicha bilan qiz berib, qiz olib, Xudo anda mana shunday katta enalarimiz ham shunaqa bo'lib kelgan. Tug'an urug' olmaz, shu yerda bo'lsa, bordi keldi, bo'lish kerak-da aslida. Ochilish kerak, hatto karta bilan o'tish kerak. Эки коңшу өлкөнүн элин бириктирген мындай үй бүлөлөр Интернационал айылында көп кездешет. Алардын бири Абу Бакир. Ал келинчеги менен 2021-жылы баш кошкон. Бирок чегарадагы жаңжалдан улам той үзгүлтүккө учураган. Биринчи событиядан кийин үйлөнгөнмүн мен. Мен өзү аялым менен Россияда таанышканмын, ал окуйт элем, мен иштейт элем. Бирок ал Тажикстандан эле, ошол Худжан шаарынан, өзүнүн шаарынан. Эми биз анан үйлөнөк деп атсак, жол жабылып калды. Ошол менен биз вообще кандай десек, тоюбуз бир көп деле токтоп калды, көпкө чейин. Анан алар граждан Россия болчу, анан биз эмне кылышты билбестен үйдөгүлөрдүн бүт баарыны через Өзбекстан алып келип, бизге үйүбүзгө алып келип, аялым да граждан Россия болчу, ошентип үйлөнгөнбүз. Көп улуттуу Интернационал айылында 5000ге жакын адам жашайт. Алар учурда чегара маселесинин чечилишин күтүп жатышат. Азырынча барды келди жок. Ошонун тойлордо өзүңүздөр көргөндөй ошондой деңгээлде өтүп атат. Бирок элдин талабы чынында ушунчалык граница жабылганына байланыштуу бирок чечип, границаны тактап, анан ачса элдин талабы да ошол. 2021-жылы апрель-майдагы чегара жаңжалынан кийин Кыргызстан талаштуу жерлерди тактоо иштери бир жаңсыл болгонго чейин деген негизде Тажикстан менен чегарасын бир тараптуу жапкан. Ошондон бери чегарада каттам соода саттык токтоп калды. 2020-жылы COVID-19 пандемиясынан улам эки өлкө ортосундагы чегарадан өтүүгө чектөөлөр коюлган болчу.